Бөйрөк ооруашы үчүн кандай профилактика кылса болот? Бөйрөккө күч келтирбеңиз. Кан тазалоо функциясын адамдын организминде боор менен бөйрөк органдары аткарат. Бирок боор органы көбүнчө майлуу заттарды тазаласа, бөйрөк калган бардыгын ашыкча ичилген суусундуктарды, желген эт, май, чучуктарды, ичилген арак шараптарды, тартылган чылым жана насвай уу заттарды, ашыкча чогулуп калган калий, фосфор жана башка микроэлементтерди заара аркылуу бөлүп чыгарат. Бөйрөк ооруларын дарылоо жана алдын алуу маанилүү маселелердин бири болуп эсептелет. Организмди чыңдоо, санитария, гигиеналык эрежелерди так сактоо, катуу кармаса сасык тумоо, танзилит, гайморит жана башка инфекцияны өз убагында дарылоо бөйрөк ооруларын алдын алууда маанилүү. Өз учурунда узакка созулган өнөкөт бөйрөк оорулары диспансердик учетко алынып, дарыланып жүргөн ооруларда бир нече жылга чейин бөйрөк иши начарласа да, ал 4-5 стадияга өтүп кетпейт. Бирок оор жумуш жасоо, диетаны сактабоо, ичкилик ичүү, ар түрдүү жугуштуу оорулар бөйрөккө күч келтирип, уремияны чакырышы мүмкүн. Бейтап диета кармашы зарылбы? Диета кармаса эмнелерди жегенге болбойт? Заара бөлүп чыгаруу системасынын ооруларын дарылоо анын себебине жараша жүргүзүлөт. Ооруну кабылдатпай же өнөкөт түрүнө өткөрбөй дарылануу керек. Дарылоодо врач сунуш кылган режим жана диетанын мааниси чоң. Адамдын организминде ичкен жеген тамак заттар ар кандай химиялык кошулмаларга ажырап пайдалуу жана ууландыруучу түрдүү уу заттар пайда болот. Пайдалуу заттар арасында аминокислоталар, углеводдор, витаминдер, темир заттар жана башка микроэлементтер тыкан менен органдарда сиңет. Ууландыруучу түрдүү уу заттардын ичине белоктордун алмашуусунан пайда болгон аммиак, булчуңдардын кыймыл аракетинин негизинде келип чыккан сүт кислотасы, креатин жана башка уу заттар кирет. Айрым учурда тамак аш менен организмге керексиз уу заттар кириши да ыктымал. Ошондуктан бөйрөк бул уу заттардын баарын тынымсыз бөлүп чыгарып турушу керек. Бөйрөккө канчалык адам күч келтирсе, ошончо бат бөйрөктүн иши начарланып, жетишсиздикке алып келет. Нормада 18-50 жаштагы адамдардын бөйрөктөрүнүн фильтрациялоо функциясы 90-дон 120 мил/минге барабар. Жаш өткөн сайын бөйрөктүн иши ансыз деле аз-аздан төмөндөйт. 1 жылдын ичинде 1 мил/мин чейин төмөндөйт. 80-90 жашка чыккан адамдын фильтрациялоо кызматы 60 мг тегерегине барабар. Узакка созулган өнөкөт бөйрөк оорулардын фильтрация кызматы 3-дөн 10 жылдын ичинде эле 10-15 мг чейин төмөндөйт. Уремия болгон учурда оорунун денесине уу заттар таркап, тыкандарга сиңип, адамдын өмүрүнө коркунуч туулуп калат. Ошол мезгилде жасалма бөйрөк аппаратын колдонуп, оорулуу адамдын өмүрүн сактап калса болот. Бирок ошондой абалга жеткирбес үчүн адам өзү жеген ичкен тамак аштарды тергеп, тазасын ичип жеп жана дарыгер врач сунуш кылган диетаны кармаш керек. Анын эң биринчиси майлуу, куурулган эттен карманыш керек. Этти аз-аздан эле жеш керек. Тамактар көбүрөөк жашылча жемиштерден, кайнатма болушу зарыл. Тамеки чегүү, насыбай, арак дегенди такыр унутушу керек. Тамак аштан жугуучу оорулар. Жыл сайын 550 миллион адам бузулган тамакты жеп ооруп калат. Башкача айтканда, тамак аш аркылуу жугуучу оорулар дүйнөдө 10 кишинин дээрлик бирине таасирин тийгизет. Эң кеңири тараган тамак аш аркылуу жугуучу оорулар бул листериоз, микотоксикоз, сальмонеллез, ич өткөк, стафилококк жана уулануу менен ботулизм. Тамак аш аркылуу жугуучу оорулар майыптыкка жана өлүмгө алып келиши толук мүмкүн. Кооптуу тамак аш азыктарына малдын чийки эти, малдын кыгы менен булганган жер жемиштер, мөмө жемиштер, чийки моллюскалар, балыктар кирет. Тамак аш аркылуу ууланган оорулардын белгилери: эт ысыйт, баш ооруйт, жүрөк айланат, көңүл айныйт, кусат, ич ооруйт жана ич өтөт. Бирок тамак аш аркылуу ууланган оорулар башка дагы узакка созулуучу рак, бөйрөктүн жана боордун иштешинин начарлоосу жана мээ оорулары сыяктуу дарттарды чакырышы мүмкүн. Иммунитети бир аз алсыздык кылгандыктан бул оорулар балдар, кош бойлуу энелер жана кар адамдар үчүн бир топ коркунучтуу болот. Тамак аш аркылуу ууланган оорулардын себептери: булганган жана жакшы бышырылбаган малдын эти, куштардын эти, жумуртка, чийки жана пастеризацияланбаган сүт, кир суу, чийки жана жуулбаган жер жемиштер, мөмө жемиштер. Уулануунун алдын алыңыз. Тамактанар алдында колду самындап жууңуз. Азык-түлүк сатып алаарда сакталуу мөөнөтүн караңыз. Азыктарды муздаткычка сактаңыз. Жашылча жемиштерди жакшылап жууңуз. Жыттанган тамакты, бузулуп баштаган жашылча жемишти жегенден баш тартыңыз.
Чын жүрөктөн чыккан күлкү жүрөктүн иштешин жакшыртат. Күлкү жүрөктүн иштешин жакшыртат. Жүрөк тууралуу кызыктуу фактылар. Жүрөктүн көлөмү болжол менен адамдын сол колунун муштумунун өлчөмүнө туура келет. Эркектердин жүрөгүнүн салмагы болжол менен 310 грамм, аялдардыкы 240 грамм. Адамдын жүрөгү орто эсеп менен мүнөтүнө 70 жолу согот, күнүнө жылына 3 миллион 600 миң жолу, ал эми өмүрүндө 2,5 миллиард жолу согот. Жүрөк күнүнө 7000 литрден ашык кан айдайт. Адамдын жашоосунда жүрөк 200 поестернасын толтура ала турган канды айдай алат. Жүрөк денедеги 75 триллион клетканын дээрлик бардыгын кан менен камсыздайт. Кан менен камсыздоо көздүн торчолорунда гана жок. Күн сайын адамдын жүрөгү 30 километрден ашык аралыкта унаайдоого жетиштүү энергия өндүрөт. Өмүр бою бул айга жана кайра барууга барабар. Көпчүлүк инфаркттар эртең мененки 8-ден 9 чамасында болот. Аптанын күндөрүнө келсек, дүйшөмбү күнү инфаркт көбүрөөк байкалат. Эгерде сизде тиш оорусу болсо, жүрөк оорусуна чалдыгуу коркунучуңуз 50% жогорулайт. Чын жүрөктөн чыккан күлкү жанды гана жылытпайт. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, күлкү жүрөк кан тамырларынын ички дуалдарын бошоңдотууга жардам берет. Бул болсо кан агымын жогорулатат жана жүрөктүн иштешин жакшыртат. Вегетариандар жүрөк оорусунун 19% аз өлүшөт. Кара шоколад жүрөктүн ишине оң таасирин тийгизет. Сааттын экинчи желеси мындан 300 жыл мурун тактап айтканда, жүрөктүн ритмин изилдөө үчүн англис дарыгери тарабынан ойлоп табылган. Ак кан оорусунун белгилери жана ооруну кантип алдын алса болот. Ак кан пайда кылуу системасынын шишик оорусу. Лейкемияда кан пайда болуу бузулуп, кан пайда кылуучу органдарда өсүп жетилбеген клетка элементтери көбөйөт. Натыйжада боор, көкбоор, баш болгон бир топ органдар шишип, кан азайып, иммунитет начарлап, ак кан оорусу пайда болот. Илимде ушул күнгө чейин бул оорунун пайда болушу толук изилдене элек. Лейкемиянын эң негизги себептеринин бири болуп, радиациялык нурдануу эсептелет. Физикалык жактан чарчоо пайда болот жана тамакка табит жоголот. Кан тазалоочу түйүндөр шишейт. Өпкө дем алуу оорлоп энтигет. Булчуңдар бошоп, күч калбай калат. Боор жана көкбоор шишип чоңое баштайт. Муундар сыздатып ооруйт. Тери түнкүсүн кара терге түшөт. Кызыл тактар пайда боло баштайт. Тилинип кеткен жерден кан агуу күчөйт. Ак кандуулуктун жалпы белгилери: салмак азайып арыктайт, дене табы жогору болот, өңү бозоруп кан азаят, мурдунан тез кан агуу пайда болот, буттары ооруп баспай да калат. Ак кандуулук оорусуна чалдыккандар төмөндөгү эрежелерди сактоосу зарыл. Ар кандай инфекциялык ооруларды жуктуруп алуудан сактануу керек жана суукка урунбай, жылуу жүрүү абзел. Химиялык дарылануу мезгилинде же дары-дармектерди кабыл алып жаткан кезде туздуу тамак аштан баш тартуу туура. Ачуу тийген күндүн нурунан сактануу керек. Дарыгерлер көрсөткөн өзгөчө канды көбөйтүүчү азыктарды колдонуу сунушталат. Оорунун алдын алуу курамында сикламат, сахарин, асесульфам жана таттуу кошулмалар кошулган суусундуктардан алыс болуу жакшы. Себеби алар рак илдетин күчөтүүчү касиетке ээ. Андыктан иммунитетти күчтөп, ар дайым жакшы тамактанып, күн нуру ачуу тийген жерлерде көп убакыт жүрүүдөн качуу керек. Ал эми кош бойлуу айымдар гемоглобин түшүрбөй тез текшертип туруусу зарыл.